Радик мырза, ишкердик кеңеш бүгүнкү күндө эмне иштерди аткарып атасыздар? Жалпы ушул Мирлан мырза айткан жанагындай коррупция менен күрөшүүдө башкы прокуратура сыяктуу органдар менен иштешүүдөгү механизмдер кандай ишке ашып атат? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Биз да ошо президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңеш түзүлгөндө бизге ошо милдеттердин бири ошо стратегиянын аткарылышына салым кошуу. Ошонун ичинде жарандык коом жана бизнес илимий чөйрөгө мамлекеттик органдар менен ортого аянтча түзүү. Биз ошол жумушту алып барып турабыз. Бүгүнкү күндө биз биргеликте башкы прокуратура менен жаңы айтып кеткендей ушул стратегиянын иш пландын аткарылышы боюнча 20 мамлекеттик органда мониторинг жүрдү. Биз жарандык коомду катыштырдык эксперт катары. Ошол жерде 25-жылы мамлекеттик органдар кандай аткарды дегенди карап, биз жыйынтыгын чыгардык. Башкы прокуратура жакында эле министрлер кабинетинде ошол жерде жыйында айтып беришти, урматтуу башкы прокурор. Ал жерде көбүнчө басымдуу бизде мамлекеттик органдар ошо цифровизация Кыргызстанда өнүгүп атат, бирок ошол ишке ашырууда иш планы ошо убагында сайттарга жайгашпай калганы, ошо стратегиянын иш пландын же болбосо иш пландын отчетунун ушундай көп маселелер болду. Ал боюнча биз башкы прокуратурага, биз дагы калган башка мамлекеттик органдардай эле ошо башкы прокуратурага кварталда бир жолу отчетубузду берип турабыз. Андан тышкары мына жарандык коомду катыштырып, жакында эле жарандык коомдун оюн угалы деп, ошо бизде коррупцияга каршы күрөш кандай болуп атат, бизде мамлекеттик органдар кандай иш алып барып атат деп 26 коомдук уюмдан сурамжылоо жүргүздүк. Апрель айында жүргүздүк. Мисалы тактап айтканда, ошолордун ичинен 77,2% катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун белгилешти. Биз да катышып атабыз ошо стратегиянын аткарылышына деп. Ошондой эле 16,9% уюмдар мындай иш-чараларга чакырылбаганын белгилешти. 5,9% уюмдар чакыруу алганына карабастан ар кандай себептер менен катышкан эмес. Биз бүгүн жарандык коомго айтып атабыз. Президентибиз да курултайда айтпадыбы? Жарандык коом тергөөгө жана деги эле мамлекеттик орган иштерине аралашпаса болот эле деп. Биз азыр жарандык коомду айтып атабыз. Байкоо гана иштерине аралашыңыздар, барып алып тиги тергөөнүн ишине аралашып, же бир соттун ишине аралашып, анан туура эмес баа бербеңиздер. Атайын баалай турган бизде инструменттер бар. Кыргызстан өнүгүп аткандайын, бизде Кыргызстанда чоң реформалар жүргүп аткандайын, келгиле жарандык коом силер дагы ошол реформалардын ичинде болуп, ошо мамлекет тарабынан иштелип чыккан ошо инструменттерди туура колдонгонду үйрөнгүлө деп, биз жарандык коомду бүгүнкү күндө үйрөтүп келебиз. Ар дайым Жолу менен өзүнүн маданияты менен семинарларды өткөрүп атабыз. Мына жакында биз региондорду кыдырып баштадык. Мен мына Таласта нарында болуп келдим. Азыр Ысык көлгө барабыз, анан Түштүк регионго барабыз. Биз ал жерде ошо мамлекеттик кызматкерлерди чакырып, жергиликтүү бийликти, аткаруу бийлигин, муниципалдык кызматкерлерди жана жарандык коомду чакырып, ошол жерде аксакалдар, ардагерлер кеңеши баарын чакырып, Кыргызстанда жүрүп аткан ошол эле стратегия, мыйзамдык өзгөрүүлөрдү айтып берип, анан аларды ошо байкоо иштерине активдүү катышууга чакырып келебиз.